Бүгүнкү күндө 374 токтом бар да. Республикалык бюджеттен каражатталган каржылануучу ылаңдардын тизмеги боюнча. Ошо тизмек боюнча канча вакцина оорулар боюнча бересиздер? Бекер. Микрофонду. 6 ылаңга республикалык бюджеттен сатып алынат. Андан сырткары 2 ылаң диагностика алынат, туберкулез, анан САП деп. Ирим yüzdүү малдардын туберкулезу, канаттуулардын туберкулезу, анан САП. Шарп оорусу жана вакцина. Кутурма, Сибирь жарасы, койлордун кыргыны, койлордун күлү, анан бруцеллез койлорго колдонулат. Акча каражаты бөлүндүбү быйыл? Сатып алындыбы? Былтыр ушул 6 вакцина боюнча берилдиби толук? Элге жеттиби? 6 вакцина боюнча толук ушу күндө 100% бизде камсыз болуп турат. Акыркы вакциналарга тендер ачылып, азыр күлү менен койдун кыргынына мына ачылды. Шарп ылаңы келген, азыр таратып берип атабыз. Азыр берип атабыз. Толук бул жазгыга бизге толук вакцинабыз бар. Азыркы күндө эпизоотиялык абал кандай азыр? Туруктуу. Келечекте пландарга да бардыгы жакшы. Буюрса, могу вакциналар азыр толугу менен жетсе биз туруктуу кармаганга буюрса аракет болот. Рахмат. Мындай болуп атат да, баягы биз жерлерди кыдырганда бруцеллез оорусу менен ооруган адамдар көбөйүп атат да. Сиздер азыр бруцеллез боюнча вакциналарды берип атабыздар, бирок бүгүнкү күндө жок. Лабораториялар барбы бүгүнкү күндө? Канча лаборатория бар? Ошол именно бруцеллез жанагы жугуштуу ооруларды иликтеген 19 лаборатория бар бизде. 2 борбордук лаборатория бир жерде, анан түштүктөгү аймактарда аймактык 8 лаборатория бар, областтарда. Андан башка райондук 9 лаборатория. Анда сиз айтсаңыз, ушул лабораторияларга ушу элдер өздөрү алып келип тапшырабы? Малдардын кандарын текшертип алыш үчүн? Жок, аны жана жеке ветеринарлар аркылуу тапшырат. Тапшыргандар барбы? Канча тапшырылды бүгүнкү күндө? Барбы? Маалымат барбы? Вакыт өлөсүч. Эч ким келип тапшырган жок. Мен сизге айтып коеюн, эч ким жок. Эч ким иштеген жок бул боюнча. Мен сизге айтайын, кызыккан гана адам, менин балам жакшы таза сүт ичсин, бруцеллезу жок, жана жугуштуу оору ичсин деген баягы жоопкерчиликтүү бала чакасына мамиле кылган, жана кол кошунасына өзүнө мамиле кылган гана ошол киши апарып тапшырып текшертип атат да. Эгерде оорулар болсо, ал малдарды сатып жок кылганга аракет кылып атат. Бирок жалпы эл боюнча ал жумуш аткарылган жок бир дагы. Алымбек, андай бизде жылыга бруцеллез боюнча план коюлат. Малдын башына жараша ургачы малдардан. Анда айтсаңыз, анда сиздер план, сиз менин айтканым боюнча толук кошулбай атасыз, туурабы? Ушундай түшүнүп атам да мен сизге. Биз план менен уйлардан толук канын алып, жылына 2 жолу текшертүүдөн өткөртөбүз жылына. Кой баласы текшерилбейт, эмне дегенде вакцина салынат, РФ1 деген көзгө тамчылатуу. Вакцина сайылган биз 2009-дан баштап сайып баштаганбыз. Ошондон бери болгону кочкорлордон канал. Мен сиздердичи мындай жаман айткан жерим жок. Биз муну келечекте ушу биздин келечек муундарыбызга таза эт жесин, таза сүт ичсин деген эле ойду айтып атам мен. Мен болгон жок, иш болгон жок дегенге сиз туура кабыл алыңыз. Анда эмне үчүн эгерде сиздер план боюнча иш кылып аткан болсоңуздар, эмне үчүн 18%-дан ашык жылдан жылга көбөйүп атат бруцеллез оорусу менен, анда айтсаңыз. Эмне үчүн көбөйүп атат? Анда азайыш керек эле, эгерде планду туура текшерген алып барып аткан болсоңуздарчы. Андай эмес да. Азыр жеке ветеринарларды кылып койдуңуздар, жеке ветеринарларга акчаны төлөмөйүнчө
алар эч кандай иш алып барбайт. Мамлекеттен аларга эч кандай колдоо, айлык акы эч нерсе жок. Аларга акча төлөсөң иштейт, акча төлөсөң жок. Туурабы, туура эмеспи? Алар кызмат акы көрсөтүү менен айлык акысын табат. Сиздер берген вакцина жана ушулар кызмат акысынын акчасын төлөп турган болсо гана алар өзүнүн ишин алып барат да. Болбосо жок. Ошон үчүн мен мындай айткым келип атат, ошо лабораторияларды иштетиш үчүн сиздер тараптан бир жакшы иштерди көрүш керек. Жок дегенде ошол баягы элдин өзүн чакырыш керек. Тапшыртышы керек ошол нерсе кандарынча. Текшертишибиз керек. Эгерде жылдан жылга оору көбөйө турган болсо, биздин келечек муундарыбызга кандай болуп калат анда? Ошон үчүн бар лабораторияларды, бар вакциналарды өз убагында иштетиш, өз убагында карап иш алып баруу деп мен айткым келет да.